Саламатсызбы, урматтуу угуучулар. Менин атым Досмуш Шербек. Мен жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу долбоорунун жергиликтүү кеңешчиси болуп эмгектенем. Бүгүнкү окуунун темасы жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн жергиликтүү реестрлерин түзүү болуп саналат. Кызмат көрсөтүү бул эмне десек, кызмат көрсөтүү бул Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан белгиленген мамлекеттик же муниципалдык органдарынын компетенцияларын алкагында түзүүгө ашырылуучу жарандардын жана юридикалык жактардын керектөөлөрүн, суроо талаптарын, укуктарын аткаруу боюнча ишмердүүлүгүнүн натыйжасы болуп саналат. Жөнөкөй сөз менен айтканда, кызмат бул адамдарга пайда алып келген иш аракеттердин натыйжасы. Кызмат көрсөтүүлөрүнүн реестрлерин түзүүнүн укуктук негизин карап чыксак, бул 2014-жылы чыккан Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрү жөнүндө мыйзамында белгиленген. Бул мыйзам ошол мамлекеттик жана муниципалдык органдар тарабынан көрсөтүлүүчү кызмат көрсөтүүлөрдүн жөнгө салып, кызмат көрсөтүүлөрдүн реестрлерин түзүү, аткаруу боюнча иш аракеттери, анан негизги принциптери аныкталган. Анан ушул мыйзамда эле кызмат көрсөтүүлөрдүн түрлөрү боюнча көрсөткөн органдар тарабынан ажыратуу белгиленген. Башкача сөз менен айтканда, бул мыйзам муниципалдык жана мамлекеттик ишканалар тарабынан көрсөткөн кызматтарды карабайт жана жүзөгө ашырбайт. Бул мыйзам мамлекеттик жана муниципалдык органдар тарабынан көрсөткөн кызматтар атайын реестрлерге киргизилип, ошол реестрлерге кирген гана кызматтарды көрсөтүү жагы каралган. Ошол эреже жана мен азыр жогоруда айткан эреже мына ушул сиз көрүп аткан эрежеде так жазылган. Мамлекеттик жана муниципалдык органдар, мекемелер мамлекеттик бирдиктүү реестрге жана муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн жергиликтүү реестрлерине гана кирген кызматтарды көрсөтө алышат. Ушул эле мыйзамда негизги маанилүү жоболор камтылган. Эгерде кызмат көрсөтүү жергиликтүү реестрде болбосо, анда бул кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу керек. Эгерде кызмат көрсөтүү акысы жергиликтүү реестрге аныкталбаса, анда бул кызмат көрсөтүүдөн акча алууга тыюу салынат. Ошол эле учурда, эгерде кызмат көрсөтүү үчүн акы алына берсе, анда бул бүт акынын көлөмү Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетине есебине алынып кетет. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүнү ким көрсөтөт деген суроого, мамлекеттик жана муниципалдык орган мекемелер ким дегенде, бул мамлекеттик орган же өз алынча башкаруу органдары тарабынан башкаруучулук, социалдык, маданий же башка коммерциялык эмес мүнөздөгү функцияларды аткаруу үчүн түзүлгөн, алар тарабынан толук же жарым жартылай каржыланган уюм болуп эсептелинет. Кызмат көрсөтүүлөрүнүн реестрлерде бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында 3 түр реестрлер бар. Биринчи бул мамлекеттик органдар көрсөткөн бирдиктүү реестр деп аталат. Муну Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан иштелип чыгып бекитилет. Бүгүнкү күндө бирдиктүү реестрге 406 кызмат кирген. Анын ичинен 150сү акысыз, 256 кызмат көрсөтүү акылуу болуп белгиленген. Анан экинчи түр реестрлер бул ошол жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары тарабынан көрсөтүлгөн 453 айыл өкмөт жана 31 шаардык мэриялар көрсөткөн кызмат көрсөтүүлөр. Экинчи жана айтып кеткен бул базалык реестр деп аталат. Бул жалпы Кыргызстан үчүн жергиликтүү башкаруу органдары тарабынан көрсөткөн кызматтар. Буга 14 кызмат көрсөтүү кирген. Анын баары акысыз түрдө көрсөтүлөт. Анан жергиликтүү кошумча тизме деп аталат. Бул ошол ар бир айыл өкмөткө же шаарга тийиштүү
өзүнүн өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен жана жергиликтүү бюджеттин мүмкүнчүлүгүнө жараша түзүлгөн муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн кошумча тизмеги болуп саналат. Мына өзүңүздөр көргөндөй мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестринде бүгүнкү күндө ошол мен айткандай 406 кызмат кирген. Булар 9 блокко бөлүнгөн. Өзүңүздөр көргөндөй ар кайсы блоктун аты жазылган. Муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн жергиликтүү реестрлери десек, бул конкреттүү административдик аймактын бирдиктин аймагында муниципалдык мекемелер тарабынан жеке жана юридикалык жактарга акысыз жана акы төлөөнүн негизинде көрсөтүлүүчү муниципалдык кызматтардын бекитилген тизмеси. Кызмат көрсөтүүлөрдүн жергиликтүү реестрлеринин аныктамасын айтсак, муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн базалык реестри бул жалпы республиканын ичинде 453 айыл аймак жана 31 шаардык мэриялар тарабынан көрсөтүлүүчү кызмат көрсөтүүлөрдүн минималдуу тизмеси. Муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн кошумча тизмеси ошол жергиликтүү бюджеттин мүмкүнчүлүгүнө жана ар бир административдик аймактын өзгөчөлүгүнө жараша иштелип чыккан жана көрсөтүлүп жаткан муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмеси. Базалык реестрди жергиликтүү өз алынча башкаруу боюнча жана этникалык аралык мамилелер агенттиги тарабынан иштелип чыгат жана Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан бекитилет. Кошумча тизме айыл өкмөт же мэрия тарабынан иштелип чыгат жана жергиликтүү кеңеш тарабынан бекитилет. Муниципалдык кызматтардын базалык реестри биринчи жолу 2015-жылы чыгып өкмөт токтому менен бекитилген. Анан ошол тизмеде башында 12 кызмат кирген. 11-өө акысыз болчу, 1-өө акылуу негизде көрсөтүлчү. Анан 2018-жылдын 5-февралында 80-чи токтомдун негизинде базалык реестрге 14 кызмат кирген, бардыгы тең акысыз түрдө көрсөтүлөт. Кыргыз Республикасынын бардык аймагында жарандарга бирдей көрсөтүлүүчү кызматтардын тизмеси. Муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн базалык реестри мына өзүңүздөрдүн назарыңыздарда турат. Бул кайсы кызматтар деп таанышып алсаңыздар болот. Ошол жана жашайт тууралуу справка алуу, мал жандык тууралуу маалымат кап берүү жана башка ушундай кызматтар кирген. Муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн кошумча тизмеси бул ошол айткандай бюджеттин мүмкүнчүлүгүнө жараша жана ар бир административдик аймактын өзгөчөлүгүнө жараша көрсөтүлгөн ошол административдик аймакка тийиштүү кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмеси болуп саналат. Муну айыл өкмөт же мэрия тарабынан иштелип чыгып, айылдык кеңеш тарабынан бекитилет. Эгерде ушул тизмеге акылуу кызматтар кирсе, анда ошол акылуу кызматтар ведомстволор аралык комиссиянын тарабынан макулдашылып, корутундусу чыгып, анан гана кириш керек. Эгерде бул эреже сакталбаса, бул акылуу кызматтардын көлөмүн республикалык бюджеттин пайдасына алынып кетет. Кошумча тизмеге кирген кызматтардын стандарттары жана административдик регламенттери жергиликтүү кеңеш тарабынан бекитилет. Ошондой эле базалык реестрге кирген кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттары жана административдик регламенттери Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан бекитилет. Эгерде ушул мамлекеттик же муниципалдык органдар акылуу кызматтарды көрсөтсө, анда ошол акылуу кызматтын акысы өзүк наркынан ашпоого тийиш. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн финансылык өңүттөрүнө токтолсок, бул кызмат көрсөтүүлөр бюджеттик мекемелер тарабынан көрсөтүлөт. Анын ичинде жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары кирет. Жергиликтүү бюджеттин эсебинен каржыланат. Кызмат көрсөтүү акысы жүйөлүү болуп, ведомстволор аралык комиссия тарабынан тастыкталууга тийиш. Эгерде кызмат көрсөтүү акы төлөнүүчү негизи болсо, бул кызмат көрсөтүүнүн акысы жергиликтүү бюджеттин атайын эсебине түшүп, кошумча киреше катары бюджетке чагылдырылат. Кызмат көрсөтүүлөрдүн кошумча тизмегинин түзүүнүн этаптары менен таанышууна өзүңүздөр көрүп атасыңар. Бул 9 этаптан турат.
Биринчи ошол кошумча тизмеге кызмат көрсөтүүлөрдү киргизүү жөнүндө жергиликтүү өз алча башкаруу органынын демилгеси чыгыш керек. Себеби буга чейин ушул убакка чейин кээ бир айыл өкмөттүн же шаардыклардын мэрияларын ушундай кошумча тизмеги жок болсо, анда тез арада ошо демилге көтөрүп, ушул кошумча тизмеге түзүүгө кирүүгө шарт. Ошол биринчи этап сурамды демилгелөө болот да. Сурамды кантип демилгелейбиз? Ушул кошумча тизмеге кирген кызматтардын аныкташ үчүн ар кандай чогулуштардан, коомдук угуулардан, жыйындардан жергиликтүү калкка маалымат берип, жанагындай аярлуу катмарлардын өкүлдөрүнө, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген өкүлдөргө, этникалык аздыктарга жана башка социалдык топторго маалымат берилип, ошолорго айтылып, алардан фокус топтор жүргүзүлүп, алардан сунуш чыгыш керек. Ошол сунуштарды чогултуп инвентаризация жүргүзүлөт. Экинчи этапта ошол жергиликтүү өз алча башкаруу органынын башчысы тарабынан атайын комиссия түзүлөт. Ал комиссия жергиликтүү өз алча башкаруу органынын кызматкерлеринен жана жарандык коомдун мүчөлөрүнөн түзүлөт. Курамы 5 кишиден кем эмес болуш керек. Анан гендерлик балансты сакташыбыз керек. Комиссия ошол жанагы чыккан сунуштун баарын топтоп, инвентаризация жүргүзүп баштайт. Үчүнчү этапта ошол кызмат көрсөтүүлөрдү экспертизациялоо жана инвентаризациялоо жүргүзүлөт. Бул комиссия ошол үчүнчү этапта жанагы кирген, то есть кирүүчү кызматтарды чогултуп, атайын кошумча тизмеге киргизүү боюнча критерийлер бар, ошого шайкештигин текшерип чыгат. Анан атайын протокол түзүлөт. Кызмат көрсөтүү, муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн кошумча тизмесине бардык эле кызматтар кире бербейт. Себеби дегенде бул тизмеге киргизүү үчүн атайын 4 критерий бар. Ушул 4 критерийден өткөндөн кийин гана кызматтар кошумча тизмеге кирет. Булар кайсылар дегенде, биринчи критерий бул ошол жергиликтүү тургундардын же юридикалык жактардын кандайдыр бир кызматка муктаждыгы же сурамдыгы болуш керек. Экинчи критерий ошол жана келип түшкөн сурамга кызмат көрсөтүүгө болгон мыйзамдар менен белгиленген компетенциясы болушу шарт. Үчүнчү критерий бул кызмат көрсөтүүнүн бүтүндүгү деген түшүнүк бар. Бул мисалы кызмат алуучу кызмат алайын деп айыл өкмөткө келсе, ошол кызмат көрсөтүү айыл өкмөттүн имаратында гана көрсөтүлүшү керек. Башкача сөз менен айтканда, бизге кызмат алуучу бир жерге келсе, биз аны экинчи же үчүнчү жерге жумшап, ошол жерден кызматты ала аласың деп кетирбешибиз керек. Бул кызмат бир жерге келди, ошол бир жерден көрсөтүлүшү керек. Төртүнчү критерий бул ошол муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн стандартташтырууга мүмкүнчүлүгү бар болушу керек. Төртүнчү этапта комиссия ушул 4 критерийлерге шайкештигин текшерип, протокол түзүп, жанагы шайкеш келген кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмесин, долбоорун түзөт. Анан ошол кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмесин чогултуп түзүп атканда биз артыкчылыктуу кызматты тандап алышыбыз керек. Себеби дегенде баардык кызмат көрсөтүүгө жергиликтүү бюджеттин мүмкүнчүлүгү тилекке каршы жетпей келет. Ошон үчүн биз эң артыкчылыктуу көйгөйлөрдү алып чыгып, биз аны кызмат көрсөтүүгө айланышыбыз керек. Ошол айландыруу, көйгөйдөн кызматка айландыруу мисалдары сиздердин назарыңыздарда турат. Бешинчи этап бул ошол кызмат көрсөтүүлөрдүн арасында акылуу кызматтар чыкса, биз аны жогоруда айткандай ведомстволор аралык комиссиянын менен макулдашууну жүргүзүшүбүз керек. Ошол комиссиянын корутундусу чыккандан кийин гана биз ошол акылуу кызматты кошумча тизмеге киргизгенге мүмкүнчүлүк алабыз. Акылуу кызматтарды деле киргизсек болот да кошумча тизмеге. Бирок акылуу кызматтар
ушул силердин назарда көрүп тургандай 3 критерийге жооп бериш керек. Мисалы, мына кызмат көрсөтүүнүн эсебинен бизнес жасаганда, жарандын айынан кызмат көрсөтүү кайрадан ишке ашырылганда жана кызмат көрсөтүү стандарттан жогору болгон учурда бул кызмат көрсөтүүлөрдү акылуу кылып киргизсек болот. Бирок дагы жана эрежени колдонушубуз керек. Кызмат көрсөтүүнүн акысы өзлүк наркынан ашпого тийиш. 6-чы этапта жанагы топтолгон документтердин долбоорун, кошумча тизменин долбоорун жана протоколдорун, сунуштарды чогултуп туруп, жергиликтүү кеңештин кароосуна киргизишибиз керек. Биринчи ошол документтердин топтомун туруктуу комиссия карап чыгып, айылдык кеңештин сессиясына киргизилет. 7-чи этапта жергиликтүү кеңеш тарабынан ошол кошумча тизме бекитилет. Атайын токтом чыгат жана ошол токтом атайын айыл өкмөттүн же болбосо мэриянын сайтында жана башка массалык каражаттар маалыматында жана мындайча айтканда атайын сайттарда жайгаштырылышы керек жана 1 айдын ичинде юстиция башкармалыгынан каттоодон өтүп, атайын ченемдик укуктуу актылардын реестрине кирип номер алат. Муниципалдык кызматтардын кошумча тизмесине кирүүчү кызматтардын мисалдары. Мына бир айыл аймакта аярлуу топ тургундарын көмүр менен камсыз кылуу, алыс жайгашкан айылдардагы балдарды мектепке ошо ташып келүү, муниципалдык транспорт менен балдарды мектепке жеткирүү, муниципалдык аймактарда унааларда токтотмолорго кою үчүн кайтарылып турган жерлерди акыга берүү, мектептен тышкаркы жана балдарды заманбап бийлерге үйрөтүү атайын иримдер менен, окуучулардын мектептик олимпиадаларга жана мелдештерге катышуу үчүн транспорт чыгымдарын төлөп берүү, балдардын мектепке чейинки мекемелеринде тамак ашына кошумча төлөө киргизүү. 8-чи этапта кошумча тизменин күчүнө кирүүсү болот. Ошол муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрүнүн кошумча тизмеси бекитилгенден кийин юстиция министрлигине каттоодон өтөт жана массалык маалымат каражаттарында жарыяланышы керек. Кызмат көрсөтүүлөрүнүн сапатын кантип көтөрсөк болот? Бул биринчиден стандарттар аркылуу жана административдик регламенттер. Стандарттар эмне дегенде бул ошол муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн болгон суроо талаптардын жыйындысы болуп эсептелинет. Бул кызмат алуучулар үчүн багытталган. Административдик регламенттер болсо ошол муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн көрсөтүү процедуралары жазылган документ. Бул ошол кызмат көрсөтүүчүгө багытталган. Муниципалдык кызматтардын стандарты деген ошол жана жогоруда айткандай бул Кыргыз Республикасынын өкмөтү базалык реестрге кирген учурда жана жергиликтүү кеңеш тарабынан бекиткен бул ошо кошумча тизмеге кирген муниципалдык кызматка болгон талаптардын системалуу жыйындысы болуп эсептелинет. Муниципалдык кызмат көрсөтүү менен кызмат пайдалануучунун өз аракеттөөнүн жол жобосун аныктайт. Анан стандарт бул Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан бекитилген типтүү стандарттын негизинде иштелип чыгат. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн стандартын иштеп чыгуу боюнча да атайын өзүнчө видео сабактар бар. Ушуну менен биздин видео сабагыбыз бүттү. Суроолоруңуздар болсо, кеңештериңиздер же сунуштарыңыздар болсо, ушул сизде көрүп турган эмеге маалымат баракчасына кайрылсаңыздар болот. Чоң рахмат көңүл бурганыңыздарга.